Және Қалқанович, ат башы бойынша кім жооп берет? Иш качан башталат? Качан бүтөт? Улан Болчу, мен жооп берем ат башы боюнча. Бул жерде проектно-сметный документациясы уже даяр. Бирок бул жерде нарын программасында доп финансирование деген маселе турган. Биз буюрса ушу жакын арада ратификацияга алып киребиз доп финансированиясын. Акча финансирование маселеси эле туруп калган да. Документациясы чынында даяр. Акжар боюнча. Акжар эмес, ат башы. Ат башы Акжар. Ооба, 2 айылда бизде ат башы районунда Акжар, ат башы экөө тең. Документтер ПСС бүттү. Бүтүрүп бердик да. Бүтүргөн бир тең болду, эми иш баштала турган бир тең болду. Канча күтөбүз дагы? Качан башталат айтсаңар? Улан Болтович, бул жерде мындай экен да, бизде проекттердин баардыгы проект деп аталса, бул программа деп аталып, анан индикаторлор менен келет экен да. Буларда очередность сел бар экен, очередность работ бар экен. Бирөөсү бүткөндөн кийин, анан кийинкинин финансированиясы ачылат экен да. Ошондуктан гана убакыт алат. Мен сизди түшүндүм. Мен эртең ошол боюнча программанын координаторун чогултуп, заданияларды берип тездеткенге аракет кылабыз. Рахмат. Ушул долбоорду ашыш үчүн сөзсүз эле арис ашыш керекпи? Өзүңөрдүндай кылсаңар болбойбу? Түздөн түз бирөөлгө берсеңер. Бул жерде Улан Болтович мындай да, бар проекттер ОРП деп коет, биз алып барабыз. Бизде ошондой 3 проект бар. Анан убагында заявканы Арис аркылуу берип калып, Арис реализующий агентство болуп, биз исполнительный агентство болуп, Арис баштаган проекттер бар. Арис деле кадимкидей биздин ОРПда эле ОРП, бирок отдельный агентство да. Ошол убагында ошолор менен башталып калган. Бүгүн алып коюуга кажет жок, эмне дегенде ала албайбыз. Макулдашуулар. Чыңгызановичке кошулам да. Арис иши боюнча. Арис бүгүн баштап коет. 1 жылдан кийин проектин кайра баштайт. 1 жылдан кийин тендер көрөт. Кайра 1 жылдан кийин бир суу бир айга чыгарыш үчүн минимум 5 жыл керек да Арис аткарыш үчүн. Өзүңөр түздөн түз бербейсиңерби, таппайсыңарбы? Бүт ушундай Аристин долбоорлору. Аристен башка берсеңер болобу? Албетте, заявканы биз баштап берсек өзүбүз алат. Бирок Арис башталып калган проекттерди башка бирөөгө бергенге мүмкүнчүлүк жок, ал мыйзам менен бекитилген. Түшүндөм, Арис элдин баары ойлойт экен, бекер деп. Бекер эмес, бул мамлекеттин ишканасы мекемеси, туура айтамбы? Туура эле, бул кадимкидей ОРП мамлекет менен банктын ортосунда. Бирок эми ошол кечиктирип атпайбы Арис? Бүт иш ушундай. Кечигет да. Тез болбойт. Уруксат берсеңиз, Аристин өкүлдөрү жооп берсин. Улан Болотбекович, бул жерде конкретный суроо болот, биз конкретный жооп бериш керек. Кийинки келген долбоорлорду башка проекттерге дагы ушу Арис сыяктуу беришибиз керек. Анткени сиздерге да жалоптор көп түшүп атат. Аристин жетекчилиги менен да жолугуп сүйлөшөбүз дагы. Ушул замечанияларды айтабыз, бирок кийинки проекттерди ошондой кылалы. Анткени азыркылар уже закон болуп, уже кирип калышыптыр. Арис до конца давать этсин, а калгандарын биз өзүбүз карап көрөлүк. Мындай болуп атат, айыл жергесинде элдер мамлекеттин өмүрүн тилеп эле, Аристин өмүрүн тилеп калышты. Арис качан бүтүрөт? Арис болсо 2-нчи этап, 3-нчи этап деп коет болду. Башка жок, сөз жок. 2-нчи этап, 3-нчи этап бүттү. Бир жакшылап мамлекетке келип атат. Карап коңуз жакшылап. Карайбыз. Анан конкретно жооп бергилечи. Ат башы райцентр качан башталат, качан бүтөт? Эл күтүп атат. Ат башынын райцентринде таза суу жок. Болжомол менен апрель айында. 25-жыл апрель айларында баштаганы турат Арис. Баштайсыңар. Буюрса. Качан бүтөсүңөр? 18 айда бүтөт. Негизи стандарттын договору 18 ай. Бүтөт, Бүтөт. Рахмат, карап коелочу.